Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандарым. Барпиев Hazreti Ali YouTube каналына кош келдиңиздер. Орозоңуздар кабыл болсун. Аллах Таалам кылган ибраттарыбыздын баардыгын кабыл кылган болсун иншалла. Бүгүнкү биздин хатын багыштоо несинде турабыз. Биз дуа окуган турабыз азыр иншалла. Баардыгыңыздар жазгансыздар, эрежени билесиздер. Бирок ошондой болсо дагы көпчүлүгү дагы деле хатым эмне экендиги туурасында балким маалыматы жок болсо, кайрадан айтып өтөйүн. Анткени кошулгандардын саны күндөн күнгө өсүүдө, аларга дагы жаңы маалымат жетип турган жакшы болот. Хатым деп эмнени айтабыз? Хатым бул Куранды башынан хатмул Куран дегенчи. Куранды башынан аяк окуп чыгуу деген маани билдирет. Мисалы үчүн мен азыр бул жерде хатым дегенде Куранды башынан аягына чейин окуп отурбайм. Анткени ал окулган. Бизде жамаатта көптөгөн адамдар хатым окуйт, алардын баардыгы тажвиди жакшы, Куранды жакшы билген, окуй алган инсандар да, арабчадан именно, кыргызчадан эмес. Мына ошол арабчадан окуп, өздөрү белгиленген бөлүктөрдү окушат дагы. Мына ошентип чогулуп келип туруп бир пара чогулат. Бир пара. Куран өзү 30 парадан түзүлөт дагы. Жалпы баардыгын биз хатмул Куран дейбиз. То есть именно Курандын башынан аягына чейин окуп чыгуу деген маани билдирет экен. Караңыздар. Бул жерде мисалы үчүн мен азыр хатым соон багыштап, маркумдардын аттарын гана окуп коем. Ал эми хатым өзү эмне болуптур, буга чейин окулуптур уже. Түшүнүктүбү? Бизде азыр учурда 65 хатым бар. Жамаат менен биз мурда дүйнөдөн Чубак ажы устаз алымыбыз дүйнөдөн өткөндөн кийин эмне болду? Биз ошондо баштаган болчук. Ошондо жамаат болуп, группаларды ачып, чогултуп, адамдарды ким пара окуй алат, ким Куран окууга кудурети жетет деп, баарын чогултуп, ошол нерсе үзүлгөн эмес. Бүгүнкү күнгө чейин уланып келүүдө. Элестетиңиз, Курандын башынан аягына чейин адамдын окуп чыгуусу бул аябай көп убакытты талап кылат. Ал эми эгерде биз жамаат болсок, групп болсок, атайын бир тайпа болуп туруп, ошол баардыгы биригип, хатым окуй турган болсо, анда көп сандагы хатым чогулат. Мына ошентип 65 чамасындагы хатым чогулду. Кудайга шүгүр. Биз жумасына бирден хатым окуйбуз. Караңыздар, хатымдын сообун айта кетсем азыр. Бир эле мисал. Эгерде маркум мүрзөдөгө, ошол көмүлгөн маркумдун жанагы топурагына бир чыбыкты сайып койсоңуз, бир чырпыкты сайып койсоңуз, ошол жерде тирүү болгон жашыл жалбырагы болсо, албетте өсүп өнүп кетсе аябай жакшы. Ал эми ошол нерсенин туруусу, биз айтабыз, анын зикир кылуусу ошол инсанга сооп барып турат дейбиз. Караңыз, ошонун айланасындагы эле бир өсүмдүк жалбырак, албетте биз билебиз, баардык нерсе, тоо, таш, жалбырак баардыгы зикир кылат, Бир гана ошол инсан, жиндер капилеттикте мындай бир бейгапарчылыкта жүрсө, ал эми баардык тоо, таш, суу, жалбырак эмне гана болбосун, бүт баардыгы кыпылчал чаңга чейин Аллахты эстеп, зикир кылып турушат. Алар Аллахты эч качан унутпайт. Кайра кайта турган болсок темабызга айталык. Ар бир нерсе зикир кылат экен. Ошол кичинекей болгон бир жалбырак дагы зикир кылуу менен ошол маркумга жеңилдик берүүдө. Ошол сооп болуп атат дагы, мына ошол маркумга жеңилдик келип жатат. Эми караңыз, бир жалбырактын зикир кылуусу ал маркумга ушунчалык пайдасын берип аткан болсо, Аллахтын кереметтүү болгон сөзү Куран канчалык деңгээлде ал инсанга пайдасын берет маркумга. Муну элестетиш да кыйын. Караңыз, бир сооптун баалуулугун ушунда карасак болот. Кыямат күнү эгерде бир адамдын көзүнө бир сооптун кандай экенин көрсөтө турган болсо, ал адамдын сүйүнүчүнөн улам жүрөгү жарылып кетет дейт. Караңыз, бир сооптун ушунчалык деңгээлде биз баалуулугун канчалык экендигин билишибиз керек болот. Мисалы үчүн эле айта турган болсок, бир киши дүйнөдөн өткөн дейт. Анан ал киши ушунчалык бузукулук кылып, күнөө ишти көп болгон инсан болот. Анан баласы албетте артынан тояк калтырган баласы болот. Мына ошол баласы бир күнү мечитке барат дагы,
Alif Kur'an'dan Arap alfabetinin bu Kur'an'a болгон birinci kadamıdan. Birinci tamgaсын жаттады. 29 тамганын арасынан birinci alif деген тамганы жаттады. Мына ошол тамганы жаттагандыгынын урматына атасына ошол жерде кабырда апаат болуп ушундай азап келе турган маалда ошол инсанга кайра жарыктык пайда болот. Көзү көргөн жерге чейин ал жер кеңейет дагы, айланасы жарыкка айланат. Туруп туруп эле мисалы үчүн кээде болот го, күн бүркөлөп капкараңгы болуп жамгыр жайын ушундай болуп келатып эле бир кезде шамал башталат да анан кийин баардык булуттарды айдап туруп жарык тиет го. Мына ошол сыңарындай эле ал жерде дагы ошол инсан кабырда жаткан кезде кыйналып ушунчалык азапталайын деп аткан учурда ошонун баласы Алиф деген тамганы жаттагандыгынын урматына Аллах Таалам атасына келе турган азаптын баардык түрлөрүн кайтарып койду. Караңыз, бир эле Алиф деген тамгадан ошончолук сооп берип атса Аллах Таала. Эми караңыз, биз маркумдун өзүнө бир Курандын тамгасын эмес, бүтүндөй Курандын ичиндеги канча тамга болсо, ошонун баардыгын ар бирөөсүн соовун багыштап атабыз. Билесизби, бир тамгада канча соо экен? Мисалы үчүн Алиф десеңиз, жанагы бар го, Бакара сүрөсүндөгү биринчи аяты. Алиф лам мим дегенде 3 тамга бар. Алиф лам мим. Мына ушул тамга ар бирөөсү 10 сооптон болуп эсептелет. Караңыз, Алиф лам мим 30 сооп. Кийинки тамгалар. Заликал китабу ла райба фих. Залика, зал, лам, анан кийин каф. Ушул 3 тамга дагы 30 соопка болуп калдыңыз. Ар бир тамгадан 30 сооп табасыз. Биздин ушул Мухаммед пайгамбарыбыздын үммөтүнүн биздин артыкчылыгыбыз ушунда турат. Башка үммөткө караганда биздин кылып аткан ар бир ишибиз 10 эсе болуп бааланат. Кем дегенде 10 эсе. Бир жакшылык иш кылдыңызбы, ал 10 эсе көбөйтүлүп берилет да. Караңыз, ушунчалык көп сооп экен. Эми караңыз, ар бир Куранда ошончолук тамгадан 10 сооп таап атса, 10 сооп болуп аткан болсо, эми караңыз, баардык тамгаларды 10 эсе көбөйтүп чыгыңыз. Бул минимум эсептегенде. Минимум. Ал эми азыр биз Рамазанда, орозо айында турабыз. Куран түшкөн айында. Бул кезде билесизби, сооптор миллиондоп эселеп бизге берилерин. Эселеп берилерин. Айтылат го, орозону кармаган инсан, Рамазан айындагы орозону кармаган инсан, жөнөкөй күндө кармаган орозого караганда 1000 эседен дагы ашыгыраак сооп алат. Даже андан дагы көп болушу мүмкүн. Мисалы үчүн, бир адам Рамазан айында бир күн орозосун каза кылып алды, ооруп калды, башка болду. Анан кийин кармап бериш керек болот. Ал анын ордун толуктады. Бирок анын соовуна жетет деген кепилдик жок. Караңыз, ошол орозо айында канчалаган соопту таба турган болсо, андан сырткаркы эле айларда ошол эле ишти кылса, мисалы үчүн орозо кармаса, даже 1000 күн бою орозо кармаса дагы Рамазан айындагы бир күн орозого жетпейт. Бул эми орозо ибаратка салыштырмалуу сооп ишти айтып аткандыгыбыздан. Ал эми Куран андан дагы жогору турат. Анткени Куран бул Аллах Тааланын сөзү. Биз аны окуу менен жүрөгүбүз жибейт, сооп табабыз. Эми ошонун баардыгын биздин жамаат хатым кылып, не кылып атат, баардыгын окуп атат. Куранды баштан аягына чейин 30 адам болсо, мен 1-беттен 25-бетке чейин окуйм деп өзүнө дайындап алат. Мына ошондой инсандардан 30 адам болсо, алар ар бирөөсү 20 беттен окуп отуруп 600 бет Куранды башынан аяк окуп чыгат дагы. Мына ошол хатымды мен сиздердин жазган маркумдарга багыштап атам. Анда эмесе баардыгыңызга түшүнүктүү, жеткиликтүү болсо, Куран хатым соон окууну баштайлы. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال وقال ربنا وخالقنا ورازقنا هو مولانا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا حليم واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن العظيم. اللهم ارفعنا بالقرآن الكريم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان
اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وارحم جميع أمة محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الجنة رفيقا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن، وعافنا بعناية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والجود والإحسان. اللهم يا ربنا طهر قلوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، واقض ديوننا، وبيض وجوهنا، وارحم آباءنا وأجدادنا، واغفر لأمهاتنا، وأصلح ديننا ودنيانا، وشتت شمل أعدائنا، واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بك ببركة إلى روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلى أرواح جميع إخوانه ومن الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلى أرواح آله وأولاده، وإلى أرواح أزواجه، وإلى أرواح أصحابه وأتباعه، وإلى أرواح ذرياته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا، وإلى أرواح أساتذتنا، وإلى أرواح مشائخنا، وإلى أرواح صاحب الخيرات والحسنات، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء ومنكم والأموات، يا قاضي الحاجات، يا دافع البينات، يا مجيب الدعوات، استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbil Alamin. Ey Allah'ım, usul okudan Kur'an son
Кулбай уулу Мамасаид маркумга жана ошондой эле Кулбай уулу Аким, Тайыр уулу Садир, Кеңеш уулу Абдылбакы, Орозбай уулу Осмон, Нышанбай уулу Токсонбай, Жанбай уулу Кеңеш, Сулайман кызы Толгонай, Бай кызы Атымбү, Мамат уулу Рашидбек, Абдыразак уулу Жакып, Жумаш кызы Мыйман, Абдрахман уулу Шамши, Самидин кызы Бурайма, Ады уулу Абдиманап, Алимкул кызы Амира, Ыбыке уулу Асанкул, Кыдыралы кызы Айнака. Тургунбай уулу Абдыгапар, Абсамат уулу Кадыр, Чомок кызы Калайкан, Муса баласы Салпы, Айтикозу уулу Кенжебек, Исаак уулу Жусупбек, Хаким уулу Жора, Орунбек уулу Зулумбек, Самак уулу Марис, Калыбек уулу Манап, Толгоналы уулу Кашка, Камчы уулу Сатыбалы, Исмаил уулу Абдыкаар, Саутбек кызы Жаркынай, Сыдык уулу Досмат, Осмон кызы Жамиля, Сейитбек кызы Айпери, Артыкбай уулу Ындыкара, Шаршенбай уулу Күлүмбүбү, Ахмат уулу Жаңыбай, Беки уулу Кочкор уулу Барпы, Көчке уулу Дүнкана, Жумаев Түмөнбай, Борунбай уулу Жыргалбек, Имар уулу Алияр, Өмүралиев Асанкул, Исман уулу Бөрөнбай, Нурмат уулу Исмаил, Кожо Алы кызы Сейил, Алы Аскар кызы Бурул, Адам, Кулбай уулу Мамасаид, Толекул уулу Айдаркан, Өмөр уулу Артык, Нурмат уулу Ашырбек, Мухан уулу Жумакун, Равшанбек уулу Санжар, Марайымбек уулу Рысбек, Токторбай уулу Исмаил, Салы уулу Шаршенбек, Иманалы кызы Тынымкан, Баркыжок уулу Алы, Токторбай уулу Исмаил, Төрөкул кызы Жылдыз, Эгемберди уулу Орозбай, Жаркын Суран кызы, Ажыбек уулу Эркебай, Шаршыбай уулу Токторбек, Сыдык кызы Калиман, Алибай уулу Жекшенбек, Токторбай уулу Исмаил, Алимжан кызы Айнура, Бекчал уулу Эрназар, Айдыралы уулу Зарлык, Төрөкул кызы Тасил, Орозбек уулу Жаныбек, Шамши кызы Шазада, Сүйүнбай уулу Рустамбек, Зейдин кызы Маскура, Карыбек уулу Жакып, Осмон уулу Жолдошбек, Кадырали уулу Курбанбек, Самат кызы Каныкей, Нурмат уулу Исмаил, Нургазы уулу Рыскулбек, Жуматай кызы Сулайка, Абдилла кызы Буажар, Нурдин уулу Алексей, Шабданов Байисбек, Акылбек уулу Жекшенбек, Кожомберди уулу Чыңгыз, Карабек уулу Юрий, Амат уулу Камал, Түлөгул баласы Шайып, Төрөбек уулу Кулбай, Тоокел уулу Кулбай, Тайлан уулу Сооронбай, Жаныбай уулу Умар, Муратбек уулу Жаныбек, Кадыр уулу Бектемир, Абдыкадыр уулу Акмазия, Маткасым уулу Шана, Абдыкалы кызы Динара, Умар уулу Аван, Бели кызы Гүлкан, Шарапидинов Өмүрзак, Жапар кызы Мисрат, Элебай кызы Гүласия,
Камчыбек уулу Адылбек, Исмаил кызы Майрам бүбү, Низам уулу Мамасыдык, Токто Мамат уулу Жанболот, Омош уулу Жусуали, Жанибекова Олмаз, Жангир кызы Токто Ниса, Жумабай кызы Назим, Назар уулу Капар, Абдылас уулу Дурсунали, Зарыпбек уулу Жиргалбек, Орозбек уулу Ишенбай, Жоруке уулу Турганбай, Курманбек уулу Нурали, Төлөмүш уулу Бактияр, Сатыбалды уулу Жолдош, Мажит уулу Кеңжеңиш, Муса уулу Магомеджан, Зулун уулу Имедилда, Жанузак уулу Калигазы, Толубай кызы Кенекыз. Жолдош кызы Буайша, Жумамат уулу Анвар, Жаныш кызы Айсулу, Жумабай уулу Абдинасир, Абдирасул уулу Бурхан, Тайбагар кызы Раат, Жумаш уулу Ташкул, Рысбек уулу Адилет, Кулбек уулу Атаймырза, Рахматилла кызы Буусара, Токтогул уулу Нурбек, Элчибек уулу Саурбек, Артык уулу Рыскул, Молдокадыр баласы Сатарбек, Жумушалы уулу Исабек, Камалидин уулу Асланбек, Абдумалик уулу Туратбек, Мамасали уулу Таттыбек, Айдикеев Алибек, Абдурасул уулу Акжигит, Калдар уулу Токтогон, Таштан кызы Анаргүл, Генжебай уулу Өмүр, Кочкор уулу Нурбек, Жоро уулу Абидин, Бердибек кызы Алима, Эргеш уулу Алтынбек, Базарбек уулу Марат, Калдарбек кызы Нурпери, Жакшымбет кызы Гүлбаран, Артыкбай уулу Адылбек, Баямат кызы Бүбү Айша, Абдилазиз уулу Акыл, Тезекбай кызы Жибек, Нообат уулу Нурмат, Молдокул уулу Өмүркул, Султанбек уулу Анвар, Абдыразак кызы Гүлайым, Тилекмат уулу Акылбек, Нурмат уулу Абдилда, Максүт кызы Патилла, Ахмат кызы Дүрбөлөң, Абдихаликов Шакир, Мамбетов Абдыкаар, Шайып баласы Рыскул, Хашим уулу Садырбек, Орунбай уулу Мухтарали, Масали уулу Токсонбай, Султан уулу Аттокур, Болотбек уулу Асан, Шералы уулу Исраил, Чочунбай уулу Орунбай, Каратай уулу Абдилла, Абсатар уулу Абылкасым, Эсенали уулу Жумабек, Сыдык кызы Калича, Сатыбалды уулу Жомарт, Өмүрза кызы Тотукан, Калмамат уулу Сузакбай, Ыса кызы Акыз, Айтөлөн уулу Калыбек, Баймат кызы Тургун, Мурзабай уулу Парпи, Чокобай кызы Кайры, Алы кызы Токтоян, Тилекул уулу Айдаркан, Жолдош кызы Жыпар, Жоро уулу Жумабай, Генжебай уулу Мамбет, Исраил баласы Зарыл, Турсун уулу Бексултан, Төлөс уулу Калык, Ташамат кызы Шарапат, Чоробай уулу Суранбай, Абибилла уулу Кутбидин, Тиллебай уулу Эсен, Алымжан уулу Токтобек, Нуру уулу Дүйшө, Темир уулу Абдурасул, Калдыбай уулу Калдарбек, Эргешов Адыл, Ахмат кызы Райкан, Каржолду уулу Ормон, Тургунбай уулу Саид Мамат, Абдали кызы Алма, Шамырза кызы Шекер, Жакшыбай уулу Салимбай, Сагынбек уулу Итибай, Эшанкул кызы Гүлдана, Абджайыл уулу Исмаил, Досмат уулу Раушанбек, Молтой уулу
Нурбай уулу Исмайыл, Турдалы уулу Сүйүтбек, Сүйүнбек, Айдар уулу Апсамат, Нарынбек уулу Акылбек, Темирбай кызы Зульфия, Бердигулова Гүлзина, Калматай уулу Бакас, Жолдош кызы Буажар, Рүстөм уулу Саттар, Молдоке баласы Гүлчоро, Элдарби уулу Мураддин, Шапат уулу Элдарбай, Байымбет уулу Кочкорбай, Турдукожо уулу Сыдык, Абдазбек уулу Алимбек, Рай уулу Сапарбай, Калмат кызы Бурулуш, Абдыкадыр кызы Бактыгүл, Исмадияр уулу Кадырбек, Нурмамат кызы Айша, Абдыкалык уулу Сулайман, Шакир кызы Касиет, Тенте кызы Чынаркан, Алмазбек уулу Жоламан, Ауасбек уулу Зайырбек, Ыкан кызы Акыз, Бердибек кызы Айпери, Исмайыл уулу Абдулазизбек, Алтынбай кызы Таңгөлү, Асыран уулу Эсенбек, Эсен уулу Маматкул, Паяз кызы Умугүлсүн, Байымбет уулу Кочкорбай, Осмонали уулу Чойбек, Айтыгул кызы Жепар, Турсунбай кызы Сулайка, Мамасадык уулу Жамаш, Жолдошбек кызы Буайша, Коногалы уулу Төлөбек. Аллахым окулган бардык маркумдардын ар бирөөсүнө Куран хатым соон толук түрдө жеткирген болсун иншалла. Аллахым баарыбыздан ыраазы болгон болсун. Окулган хатым сообуз түзмө-түз ар бир маркумга жеткен болсун иншалла. Жана ошондой эле жакынкы күндөрдө Баткен жергесинде биздин мекендештерибизден болгон каза тапкан бардык маркумдарга Аллах Таалам Куран хатым соон жеткирген болсун иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллахым разы болсун.